Assalomu alaykum угарман. Siz Жүрөктүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда ыйманды бекемдеп, жүрөккө тынчтык берген аудио китептерди угууга болот. Кулак салып, сооп ниет менен угуңуз. Пайдалуу болсо, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. 5-бөлүк Бакара сүрөсү. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Китеп берилгендер яхудийлер менен христиандар жана мушриктер жүрөктөрүндө болгон көрө албастык жана жек көрүү себептүү силерге Роббиңер тарабынан бир жакшылык вахий түшүүсүн каалашпайт. Бирок Аллах өз ырайымын өз каалаган адамдарга гана атайын тартуу кылат. Аллах улук фазилет ээси. Эгер биз Курандан бир аятты нас кылсак, өкүмүн жойсок, же аны пенделерге унуттурсак, анын ордуна андан да жакшыраагын же болбосо ошого окшогонун кетиребиз. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү экенин билбедиңби? Асмандар жана жер өкүмдарлыгы жалгыз Аллахка таандык экенин жана силерге Аллахтан башка эч бир кожоюн, эч бир жардамчы жок экенин билбедиңби? Же болбосо, о ыймандуулар, пайгамбарыңарга мурун Мусага яхудийлер тарабынан каяша суроо берилгени сыяктуу суроо узатууну каалайсыңарбы? Яхудийлер көкпеттик менен Муса пайгамбарга бизге Аллахты анык көргөзүп бер деген каяша суроону беришкен. Аллах менен пайгамбарынын келген өкүмдөр эч бир каяшасыз кабыл алынуусу зарыл. Антпесе бул жорук ыйманды капырчылыкка алмаштыруу болуп калат. Жана ким ыйманды капырчылыкка алмаштырса, туура жолдон адашканы ошол. Китеп ээлеринин көпчүлүгү аларга чындык анык билинип калгандан кийин деле көрө албастыктарынан улам силерди момун болгонуңардан соң капырчылыкка кайтарууну абдан каалашат. Бирок силер Аллахтын өкүмү келгиче аларды кечирип, көтөрүмдүү болуп тургула. Албетте Аллах ар нерсеге кудуреттүү. Намазды толук аткаргыла, зекетти бергиле. Өзүңөр үчүн эмне жакшылык жасасаңар, аны Аллахтын алдында соо иретинде табасыңар. Албетте Аллах силердин бардык иштериңерди көрүүчү. Китеп ээлери бейишке яхудийлер же христиандар гана кирет дешти. Бул алардын кыялдарынан башка эмес. Сен, о Мухаммад, аларга айт: эгер сөзүңөр чын болсо, анда далилиңерди алып келгиле. Андай эмес. Ким жакшылык жасаган абалда Аллахка өзүн толук багынтып, иштерин Аллах үчүн калыс кылса, ал үчүн Роббисинин алдында сообу бейиши даяр. Аларга эч коркунуч болбойт жана эч кайгы капага батышпайт. Бул аяттагы жакшылык кылуу деген сөз Аллахтын өзүнө гана эч кимди жана эч нерсени шерик кылбай сыйынуучу деген маанини билдирет. Мына ушул далилдүү аяттардан улам ким бейишке, ким тозокко барышы маалым болот. Яхудийлер христиандар чындыктын үстүндө эмес дешет, а христиандар болсо яхудийлер чындыктын үстүндө эмес дешет. Дагы алар китеп Тоорат жана Инжил окушат. Китеп окууну билбей турган адамдар, мушриктер да ошолордун сөзүндөй сөз сүйлөшөт. Кыяматта алардын талашкан маселелери жөнүндө Аллах өзү гана өкүм кылат. Элдерди Аллахтын мечиттеринде Аллахтын ысымын зикир кылуудан, намаздан тоскон жана аларды бузуп талкалоого аракет кылган адамдардан өткөн заалым капыр барбы? Эгер мечиттерди бузуу эң чоң заалымдык болсо, демек түз жана көчмө маанисинде мечиттерди куруу, аларды намаз окуучулар менен толтуруу эң чоң ыймандуулук экен. Аллах дагы бир аятта: албетте Аллахтын мечиттерин Аллахка жана акырет күнүнө ишенген адамдар гана курушат деген. Алар мечиттерге Аллахтан корккон абалда гана кирүүгө мүмкүн. Алар үчүн бул дүйнөдө черменделик, акыретте чоң азап бар. Чыгыш дагы, батыш дагы Аллахка таандык. Аллахтын буйругу менен намазда кай тарапка жүз бурсаңар, ал тараптагы Аллахка таандык. Албетте Аллах Тааланын фазилети кенен жана ал бардыгын билүүчү. Мусулмандар буга чейин
Байтул Мактис Иерусалим тарапка карап намаз окушчу. Кийин Кааба тарапка карап окууга буйрук вахий келди. Бардык тарап Аллахтын өзүнүкү болгон соң кай тарапты кыбла кылуу анын өз ыктыяры. Ошондой эле бул аят төө, ат же ушул сыяктуу улоодо баратып, ошол эле багытка карап намаз окуган же болбосо кыбланы аныктай албай, күмөн менен бир тарапты максат кылып окуп, кийин адашканын түшүнгөн жана ооруп жаткан себептүү кыблага жүзүн бура албай, мүмкүн болгон тарапка гана жүз буруп намаз окуган адамдардын намаздары кабыл экенин билдирет. Яхудийлер, христиандар жана мушриктер Аллахтын баласы бар дешет. Аллах алар сыпаттаган кемчиликтерден таза. Тескерисинче, жер жана асмандардагы бардык нерселер аныкы жана бардыгы ага моюн сунат. Аллах асмандар жана жерди жоктон бар кылуучу. Эгер мурда жок бир нерсени жаратууну кааласа, ага бол дейт жана ал ошол замат жаралып калат. Наадан адамдар Макка мушриктери кана эми Аллах бизге сүйлөсө же бизге Аллахтан аян белгилер келсе дешет. Алардан мурункулар да ушулардын сөзүнө окшогон сөздөрдү айтышкан. Бардыгынын жүрөгү окшош. Биз далилдерди анык ишенгендерге баяндадык. О Мухаммад, биз сени чындык менен өзүңө ээрчигендерге бейиштен куш кабар айтуучу жана сага каршы чыккандарга тозок жөнүндө коркунучтуу кабар жеткирүүчү кылып жибердик. Сен тозокко түшүүчүлөр үчүн жоопкер эмессиң. Анткени сенин вазыйпаң жеткирүү, биздин вазыйпабыз эсеп кысап кылуу дейт Аллах Таала дагы бир аятта. Яхудийлер менен христиандар сенден алардын динине ээрчимейинче эч ыраазы болушпайт. Сен аларга Аллахтын мага түшүргөн хидаяты гана туура жол дегин. Эгер сен өзүңө Роббиң тарабынан келген илимден кийин деле алардын каалоо кызыкчылыктарына ээрчип кетчү болсоң, анда сага Аллах тарабынан эч кандай жакын дос жана жардамчы болбойт. Биз китеп Тоорат берген адамдар арасындагы анык бардык өкүмдөрүнө моюн сунгандары аны туура бурмалабай окушат. Ошолор ага Куранга ыйман келтиришет. Ал эми кимде ким ага ыйман келтирбесе, ошолор эки дүйнөдө зыян көрүүчүлөр. О Исраил урпактары, мен силерге берген бардык неаматымды жана силерди ааламдардан абзел кылганымды эстегиле. Жана Аллахтан башка эч кимге жаза, сыйлык же азап бере албай турган, эч бир жандан күнөөлөрү үчүн төлөө кабыл алынбай турган, Аллахтын уруксаты болмоюнча ага эч кандай шапаат, ортомчулук пайда бербей турган жана эч кимге жардам берилбей турган күндөн, кыяматтан корккула. Эстегин, Роббиси Ибрахимди бир нече сөздөр менен сынады эле, аларды толук аткарды. Анан ага: мен сени бардык адамдарга динде жол башчы кыламын деди. Ибрахим айтты: менин урпактарымдан дагы жол башчылар чыгара көр. Анда Аллах: менин убадам заалым, капыр адамдарга тийбейт деди. Яхудийлер дагы, арабтар дагы Ибрахим алейхисаламдын урпактары. Аллах яхудийлер арасынан Якуб, Муса, Дауд, Сулейман, Ильяс жана башка салих, таза, ибадаттуу адамдарды динде жол башчы кылды. Яхудийлерден чыккан эң акыркы жол башчы пайгамбар Ыйса алейхисалам. Андан кийин яхудийлердин арасынан пайгамбарчылык жүгүн көтөрүп кетүүгө ылайык адам чыкпады. Аллах эң акыркы пайгамбарды арабтар арасынан тандап алууну каалады. Жана эстегин, биз үйдү, Каабаны адамдар умтулуп бара турган жай жана тынч орун кылып, Ибрахимдин ордун ибадат жайы кылып алгыла деп буйрдук. Жана Ибрахим менен Исмайылга: менин үйүмдү тооп кылуучулар, этикафка отуруучулар, руку жана сажда кылуучулар үчүн ширктен, күнөөдөн жана нажасаттардан тазалагыла деп вахий буйрук кылдык.
Эстегин, Ибрахим Роббисине дуа кылып: "О Роббим, бул жерди тынч шаар кылгын жана анын элинин арасынан Аллахка жана акырет күнүнө ишенген адамдарды ар түркүн мөмө жемиштер менен ырыскыландыра көр" дегенде, Аллах айтты: "Капыр болгон адамды дагы ошол ырыскылар менен бир аз пайдалантам, анан тозок азабына мажбурлап киргизем. Ал кандай жаман акыбет!" Эстегин, Ибрахим менен баласы Ысмайыл экөө үйдүн Каабанын пайдубалын көтөрүп жатып, мындай деп дуа кылышты: "О Роббибиз, биздин ушул ишибизди кабыл кыла көр. Албетте сен угуучу, билүүчүсүң. О Роббибиз, бизди өзүңө моюн сунуучулардан кыл. Биздин урпактарыбыздан өзүңө мусулман моюн сунуучу үмөт чыгар жана бизге ажы мезгилинде жасалчу ибадаттарыбызды үйрөт. Биздин тообаларыбызды кабыл кыл. Албетте сен тообаны кабыл кылуучу, мээримдүүсүң. О Роббибиз, алардын урпактарыбыздын арасынан аларга сенин аяттарыңды окуп берүүчү, китеп жана даанышмандыкты үйрөтүүчү жана аларды ширктен жана башка күнөө иштерден тазартуучу бир пайгамбар жибер. Албетте өзүң жеңүүчү жана даанышмансың." Ибрахим жана Ысмайылдын бул дубалары кабыл болуп, Аллах Таала Ысмайыл урпактарынын арасынан Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды чыгарды. Ал өз үмөттөрүнө Аллахтан келген китеп Куранды окуп берди жана өзүнүн даанышман сүннөттөрүн үйрөттү. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде: "Мен атам Ибрахимдин дуасымын" деген. Ибрахимдин дининен наадан адамдар гана баш тартат. Биз Ибрахимди бул дүйнөдө элдерге жол башчы кылып тандап алдык жана ал акыретте да жогорку даражалуу салих адамдардан. Ибрахимге берилген диндин негизги Аллахтын шериги жана окшошу жок деген ишеним тавхид түзгөн. Бул ишеним мусулмандарда да гана бар. Демек, Ибрахим мусулман, анын дини ислам болгон. Эстегин, Роббиси ага мусулман бол, өзүмө гана моюн сун дегенде, ал ыклас жана сүйүү менен ааламдардын Роббисине моюн сундум, мусулман болдум деди. Яхудийлер Ибрахимдин дининде эмес, анткени алар Узайр Аллахтын баласы деп ширк кылышты. Христиандар дагы Ибрахимдин дининде эмес, себеби алар Ыйса Аллахтын баласы деп мушрик болушту. Ибрахим муваххид, Аллахка шерик кошпой, жалгыз өзүнө сыйынуучу болгон. Анын дини тавхид эле. Бул дин азыр мусулмандарда гана бар. Ибрахим өзүнүн балдарына ушул гана динди осуят кылып калтырган жана Якуб дагы балдарына: "О балдарым, Аллах силерге ушул динди тандады. Эми силер жалгыз Аллахтын өзүнө моюн сунган мусулман абалда гана өлгүлө" деп осуят кылган. Медина яхудийлери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип: "Биз бабабыз Ибрахимдин, андан соң чоң атабыз Якубтун дининдебиз" дешти. Ошондуктан Аллах кийинки аятта алардын ойлорун төмөндөгүчө жокко чыгарат. "Силер Якубка өлүм келген убакытта күбө болдуңар беле?" Ал балдарына: "Менден кийин эмнеге сыйынасыңар?" дегенде, алар: "Сенин жана аталарың Исхак, Ысмайыл, Ибрахимдердин Кудайы жалгыз Кудайга, Аллахка сыйынабыз жана биз ага моюн сунуучубуз" дешкен. Якубтун 12 баласы бар эле. Ошол 12ден яхудийлердин 12 уруусу тараган. 12 баланын биринин аты Яхуд эле. Яхуди деген улуттук наам ошонун атынан алынган. Бул үмөттөр өтүп кетишти. Алар өз иштерине жооп берет. Силер өз иштериңерге жооп бересиңер. Алар жасаган иштер үчүн силер суракка тартылбайсыңар. Алар яхуди же христиан болсоңор гана туура жол табасыңар дешет. Сен аларга айт: "Андай эмес. Ибрахимдин тавхидке негизделген динине гана ээрчийбиз жана ал Ибрахим
мушриктерден болбогон. Айткыла, о момундар, биз Аллахка, бизге түшүрүлгөн Куранга жана Ибрахимге, Исмайылга, Исхакка, Якупка жана ошолордун урпактарына түшүрүлгөн сахипаларга жана Мусага, Ыйсага жана башка пайгамбарларга Роббиси тарабынан берилген ыйык жазууларга ыйман келтирдик. Биз пайгамбарлардын эч биринин арасын ажыратпайбыз жана биз Аллахка моюн сунуучуларданбыз. О момун мусулмандар, эгер алар яхудийлер менен христиандар силер ыйман келтиргендей ыйман келтиришсе, ошондо гана туура жол табышат. А эгер жүз буруп кетишсе, анда алар силердин каршылаштарыңар. Алардан сени Аллахтын өзү сактайт, ал угуучу, билүүчү. Табиятыңарга айкалышкан ислам динин туткула. Аллахтан башка ким инсан табиятына жуурулушкан дин жасай алат? Жана биз ага гана ибадат кылуучубуз дегиле. Айткын, биз менен Аллах жөнүндө талашасыңарбы? Ал биздин да робибиз, силердин да робиңер. Бизге өз иштерибиз, силерге өз иштериңер. Жана биз анын өзүнө гана ыклас кылуучуларбыз. Же силер, о китеп ээлери, Ибрахим, Исмайыл, Исхак, Якуп жана алардан кийинки муундар яхудийлер же христиан болгон дейсиңерби? Айткын, силер көбүрөөк билесиңерби, же Аллах көбүрөөк билеби? Өздөрүнүн алдындагы Тооратта жазылган күбөлүктү Аллахтан жашырмак болгондордон өткөн заалым барбы? Аллах силер жасаган бузуку иштерден бейкапар эмес. Алар өтүп кеткен үмөттөр, алар өз иштерине жооп берет. Силер өз иштериңерге жооп бересиңер. Силер алар жасаган иштерден суралбайсыңар. Куран угуп, жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун. Каналга катталыңыз. Алдыда дагы пайдалуу аудио китептер, насааттар чыгат.